Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен биз информатика сабагын үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү видео сабагыбыздын темасы эсептөө системасы боюнча жалпы маалымат. Бүгүнкү сабактын максаты балдар эсептөө системасы боюнча жалпы түшүнүк аласыңар жана кайсы чөйрөдө колдонуларын талдайсыңар. Эсептөө системасы бул сандарды берүү ыкмасы жана ошого жараша сандар менен жүргүзүлүүчү амалдардын эрежелери. Адам санаганды биле баштаган байыркы убакта сандарды жазуу муктачтыгы келип чыккан. Египетте, Римде, Индияда эсептөө системалары пайда болгон. Сандарды жазуу ыкмалары ар башка элдерде түрдүүчө колдонулган. А дегенде кандайдыр бир белгилердин, сызыкчалардын, чекиттердин, жыгачтагы оюктардын жардамы менен чагылдырышкан. Сандарды жазыш үчүн пайдаланылган ар түрдүү белгилердин тобу эсептөө системасынын тобу деп аталган. Балдар, эсептөө системасы эки түргө бөлүнөт. Позициялуу жана позициялуу эмес деп эки топко бөлүнөт. Позициялуу эмес эсептөө системасы мисал болуп Рим цифралары эсептелет. Рим системасында цифра катары латын тамгалары колдонулат. Балдар, биз бул латын тамгаларын колдонуп жүрөбүз. Көбүнчө тарых сабагында колдонобуз. Кылымдарды эсептөөдө, кылымдарды таанып билүүдө биз латын тамгаларын колдонобуз. Ушул латын тамгалары дагы балдар бизге цифра түрүндө берилет экен. Мисалы балдар, Рим сандарында цифралар солдон оңго кемүү тартибинде жазылат. Мындай учурда алардын маанилери кошулат. Бул латын тамгаларына мисал боло алат. Эгерде сол жагында кичине цифра, оң жагында чоңу жазылган болсо, алардын маанилери кемитилет. Мисалы балдар, ким тез эсептейт? Бул жерде балдар латын тамгалары турган, ошол латын тамгаларынын цифра түрүндө белгиленгени. Позициялык эмес эсептөө системаларын кошуу жана кемитүү амалдарды аткарууга аздыр көптүр пайдаланууга болот. Ал эми көбөйтүү жана бөлүү үчүн таптакыр ыңгайсыз. Позициялык эсептөө системасы. Азыркы математикада колдонулуп жаткан эсептөө системасы позициялык ондук системасы болуп эсептелет. Анын негизи оңго барабар. Анткени каалаган санды жазууда балдар 10 цифра колдонулат. Булардын аталыштары балдар таблицадан көрүп турасыңар. 2-лик, 3-лик, 8-лик, 10-лук, 16-лык болуп бөлүнөт. Буларда балдар 10 цифра колдонулат. Мисалы балдар, эгерде санга тиешелүү системанын негизин көрсөтүш керек болсо, ал сандын төмөнкү индекси болуп жазылат. Рим цифраларынын жардамы менен жазылган сандар эсептөө системасындагы кайсы сандар экенин аныктагыла. Балдар, силер төмөндө слайдтан көрүп турасыңар. Мисалы М 1000, Д 500 деп латын тамгаларын цифра түрүндө аныкталып турат. Эми балдар, силерге суроо. Сандарды жазууда колдонулуучу белгилерди эмне деп атайбыз? А тамга, Б цифра, Бсы логикалык чоңдуктар, ал эми Г туюнтма. Жооп туура деп эсептейм балдар. Силер дагы туура жообун белгиледиңер деп ишенейин. Жооп цифра. Балдар, үйгө тапшырма. Сандардын позициялуу эмес эсептөө системасына которгула. Слайдта турган сандарды балдар дагы бир жолу кайталайм. Позициялуу эмес эсептөө системасына которгула. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолугушканча.